Жалпыңыздарга салам, бул Ак Медиа YouTube каналы. Эгерде бизге каттала элек болсоңуз, дароо кошулуп, жакты белгисин басканды унутпаңыз. Ал эми бүгүн бизде конокто акушер-гинеколог Эльнура айым. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен атым Эльнура, кесибим акушер-гинеколог. Мындан тышкары үй бүлөлүк дарыгер жана УЗИст болуп иштеп келем. Кыргызстанда көпчүлүк кыздар гинекологко баргандан тартынышат да. Мунун бирден бир себеби жакындарым же болбосо тааныштарым көрүп калса кандай ойдо калышат деп. Бул кадимки эле көрүнүш экендигин коомчулукка кантип түшүндүрсөк болот? Кыздарга түшүндүрүш керек. Бул маселени ата энеси, энеси эрте куракта эле, жаш курагынан эле түшүндүрүп башташ керек. Гинекологко барарда эмнелерге көңүл буруш керек жана жеке гинекологду кантип тандаш керек? Себеп дегенде азыркы учурда Кыргызстанда жеке менчик клиникалар көбөйүп кетти. Гинекологду тандоодо биринчи кесипкөйлүгүн караш керек. Врачыңыздын медициналык университетти бүтүргөндүгү жана ординатурасын бүтүргөндүгүн тастыктаган диплом болуш керек. Экинчиден бул зарыл нерсе, бул ишенич болуш керек. Сизде дарылоонун бирден бир бөлүгү ишенич болуп эсептелет да. Дарыгерге болгон ишенич болуп эсептелет. Дарыгерге барардан алдын сизде жагымдуу сезим болуш керек. Дарыгериңиз сизге суроолоруңузга толук жооп бериш керек. Кандай текшерүүлөрдөн өтүшүңүздү, кандай дарылоону түшүнүктүү кылып түшүндүрүп бериш керек. Жана компетенттүү болуш керек, жоопкерчиликтүү врачты тандаш керек. Көпчүлүк учурда гинекологко биз оорубуз качан гана күчөп кеткенде кайрылабыз да. Негизи канча убакытта бирден көрүнүп туруш керек? Ошол эле кыздар дагы, айымдар дагы. Ар кандай курактагы айымдар 6 айдан 12 айга чейин бир жолу көрүнүп туруш керек. Кеминде 6 айда бир жолу. Эгер кандайдыр жагымсыз көйгөй же белги болсо, анда адиске тезинен кайрылуусу керек. Гинекологко да кайрылуунун өзүнүн этаптары болот. Бул этеккир бүткөндөн кийинки күндөн, башкача айтканда 5-9 күндөрү кайрылыш керек. Учурда кичинекей кыздарда дагы гормоналдык бузуулар көбөйүп баштады. Негизи кыздар канча жашынан баштап гинекологко кайрылса болот? Биринчи кыздын өмүрүндөгү менструация келүү, бул менархия деп аталат. Бул 11 жаштан 15 жашка чейинки, орточо 12-14 жашта байкалат бул көрүнүш. Бунун дагы жашына деле карабай, циклдын узактыгын, көлөмүн, предменструалдык синдром деп коет, ошонун болушун дагы эске алыш керек да. Ошо менархия наступать эткен убакыттан баштап кызыны гинекологко көрсөтүп баштаган туура болот. Азыркы тапта бойго жеткен кыздар кайсыл оору менен көп кайрылып жатышат сизге? Учурда ошол эле өнөкөт оорулар менен, сезген оорулар менен көп кайрылышат. Жана бул энелик бездеги киста оорулары менен көп кайрылышат. Ошондой эле гормоналдык бузулуулардын себептери менен көп кайрылышат. Жогоруда ооруларды атап өттүңүз. Ошолорду кантип алдын алуубуз керек жана алгачкы белгилери тууралуу айтып берсеңиз? Алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө гинекологдун текшерисинен өтүш керек. УЗИни, мазокту тапшырып туруш керек. Булардын белгилери циклдин бузулушу мүмкүн, айыздын көп келиши, ошондой эле салмакты кошуудагы белгилерине кирип калат. Көбүнчө ушундай белгилер байкалат. Бул туура эмес. Нормалдуу цикл бул 21-35 күндү түзүш керек. Андан эрте келүүсү жана кечиккени бул уже нарушенияга, бузулууларга кирип калат. Сөзсүз түрдө гормондор тапшырып көрүш керек. Эмне себептен мындай бузулуулар болуп атат?
аныкташ керек жана дарылап башташ керек. Ошол жаш айымдарда, жаш кыздарда көбүрөөк кездешет. Мында себептери бар. Ошондой эле бул энелик бездин функциясынын бузулушу, эндокриндик системанын оорулары кирип калышы мүмкүн. Кээ бир учурда убактылуу мүнөздө дагы цикл бузулушу мүмкүн. Бул энергиянын же тамактануунун аздыгынын жетишсиздиги натыйжасында дагы бузулуу пайда болот. Стресстин, катуу стресстин, психологиялык жаракаттын негизинде да пайда болушу мүмкүн. Салмактын аздыгынан келип чыгышы мүмкүн, семирүүдөн пайда болушу мүмкүн. Ушундай эгер бул факторлордун алдын алса, айыз өз калыбына келет, нормалдашып калат. Оорулардын алды үчүн ошол эле текшерүүдөн сөзсүз түрдө жылына 2 жолу өтүп туруш керек. Демек турмушка чыкканга чейин текшерүүдөн өтсө, андан кийин турмушка чыгаардан алдын сөзсүз түрдө гинекологдун текшерүүсүнөн өтүш керек. Мазок тапшырыш керек. Органов малого таза деп коет, жана щитовидный железанын ультра үн менен сканерден өткөзүш керек. Эгер циклдин бузулуулары байкалса, сөзсүз түрдө гормон тапшырыш керек. Натыйжасында сезген ооруларынын, гормоналдык бузулууларды, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардын алдын алууга болот. Айымдар жаш өткөндө бул оорудан көп жабыр тартышат деп укканыбыз бар. Деги эле ушул климаксты кантип алдын алса болот жана кандай даярдыктарды көрүүсү керек? Климакс бул репродуктивдик системанын физиологиялык өзгөрүүсү. Бул айымдарда 45-55 жашта байкалып баштайт, орто эсепте 50 жашта байкалат. Бул убакытта айымдар эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн толугу менен арылат, мүмкүнчүлүгүнөн калат. Айыз бузулушу мүмкүн жана толук токтоп калышы мүмкүн. Кээ бир айымдар бул климаксты жеңил эле өткөзө алышат. Айрым айымдар климакстын белгилерин аябай оор өткөзүшү мүмкүн. Бул белгилерге кан басымдын туруксуздуулугу, ысып кетүү, ашыкча тердөө, жүрөктүн кагысуу, уйкусуздук, маанайдын тез-тез өзгөрүшү кириши мүмкүн. Бул белгилердин дагы алдын алса болот, жеңилдетсе болот. Ал үчүн аял өзүнө жакшы кам көрүү керек. Эгер ашыкча тердөө же ысуу симптомдору болсо, сөзсүз түрдө жатардан алдын үйдү шамалдатып, туш алып, ушундай процедуралар жасап турганы жакшы. Жана заместительная терапия деп коет, гормондордун жардамы менен симптомдорду жеңилдетет. Ошол эле кан басымды нормалдаштырат, уйкусуздукту нормалдаштырат. Канча убакытка чейин созулушу мүмкүн? Бул процесс 3 жылдан 5 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ар бир аялда индивидуально болот. Эми климакстын өзүнүн дагы периоддору болот. Эрте наступать этиши мүмкүн, 30-35 жаш, 40 жашка чейин. Бул чындыгында жакшы эмес. Климакс канчалык кеч келсе, аял кишиге ошончолук жакшыраак. Климакс айыз менен биз көбүнчө тазаланып турабыз, жеңилдеп турабыз. Ошон үчүн климакстын кечирээк наступать эткени жакшы. Кыз баланын ден соолугу эне болууга качан даяр болот? Анан дагы бир мисал айта кетейин, Европада 30-35 жаштан кийин төрө нормалдуу көрүнүш болсо, Кыргызстанда бул өтө улгайган деп эсептешет да. Анан деги эле кандай маалымат бере кетсеңиз? Айымдардын, кыздардын ден соолугу эне болууга жарактуу жакшы жаш бул 20-30 жаш деп эсептелинет. Бул жашта эне кыздардын организми толук кандуу калыптанат, өнөкөт оорулардан алысыраак болот, сөбүктөрдүн кыймылы жакшы болот, төрөттөн кийинки убакытта дагы тез калыбына келет.
жана кош бойлуулук убакытта патологиялык процесстердин болушу төмөнүрөөк болот. Ошон үчүн 20-25 орточо эсептеп берилет. 30-35 жаштагы айымдардын бул учурда эненин инстинкти жетилген, максималдуу жетилгендигин негизинен болот. Жана Бул учурда ошол иммунитет слабыйраак болуп калышы мүмкүн. ооба, өзү аялдын организми 30 жаштан кийин эне болууга, кош бойлуулук болууга бир аз татаалыраак, алсызыраак болот. Ошон үчүн 20-30 жаш нормалдуу жаш деп берилет. Ардактуу көрүүчү, эгерде сизде дагы суроо пайда болгон болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырсаңыз болот. Биз кийинки чыгарылышта жаңыртабыз. Ал эми Элнур айымга биз ыраазычылык билдиребиз дагы. Сиздер менен коштошобуз. Эртең кайрадан көрүшкөнчөктү саламатта туруңуздар.